чоң кызматтарлар менен жолугуп атабыз. Эртең да жолугуп атабыз. Буюрса, ошонун негизинде сиздер менен бир жолугуп өтүүнү мен туура деп таптым. Жана ушул боюнча мен силерге бир жолугуп кетейин деп алдыңыздарга келип отурам. Урматтуу туугандар, сиздерге биринчиден мамлекетибиздин премьер-министри, президенттик милдетин аткаруучу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ысык саламын айтам. Биздин мамлекетибизде саясий өзгөрүүлөр болду. Мамлекетибиздин башчылары, жетекчилери өзгөрдү. Сиздердин элдин журттун каалоосу менен, эл журттун тилеги менен, сиздердин аракетиңиздер менен бүгүнкү күндө мамлекетибиздин башында президенттик милдетин аткаруучу Садыр Жапаров болду. Дагы бир жолу сиздерге ушундан ыраазычылыгымды билдирип, рахматымды айтамын жана сиздерди куттуктайм. Биздин жердештерибиз, мекендештерибиз, бул жерде мен да сиздер менен сүйлөшө турган бир негизги деле чоң программа деле жок. Бирок ошол мезгилде сиздердин оюңарды угуп, сиздердин тилегиңерди угуп, сиздердин сурооңорго кайсы бир деңгээлде мүмкүнчүлүк болсо жооп берип, же болбосо суроо талаптарыңыздарды кайсы бир деңгээлде жетекчиликке жеткизип чечкенге мүмкүнчүлүк бар. Ошол үчүн алдыңыздарга келип отурам. Эми урматтуу туугандар, эми урматтуу мекендештер, туура биздин кыргыз жергебизде, кыргыз элибизде, кыргыз өлкөбүздө оор күндөр деп айтсам болбойт, оор деле эмес. Кудайга шүгүр. Бул жолку мамлекеттик бийликтин алмашуусу элибиздин түшүнүгүнө жараша, жаштарыбыздын түшүнүгүнө жараша мурдагыдай чоң бир кесепеттерди алып келген жок. Бул элдин жүрөгүндөгү көп жылдан бери топтолуп калган муң атылып чыкты да. Муң атылып чыкты, жүрөктөгү муң атылып чыгып, бирок ошол бул кимдир бирөөлөр уюштурган жок. Кайсы бир атайын бийликти одурайлы, жоготойлу, жыгытайлы деген бир күчтөр деле болгон жок бул жерде. Бул жерде негизинен элдин өзүнүн ички каалоосу менен болду. Мына Садыр Нуркожоевичтин бүгүнкү күндө мамлекеттин башына келип отурганы дагы элдин каалоосу болду. Садыр ушуну жасайын деп бир аракет деле кылган жок. Ушуну жасайын деп бир күч топтогон деле жок. Акча жумшаган жок, аракет деле кылган жок. Бирок эл каалады ушуну. Эл каалады, журт каалады. Эл каалаган убакта ошол элдин каалоосун четке какпоого аракетти жасады. Эми кече болгон толкундоолорду өзүңүздөр билесиздер, эч кандай бир мындай мародерство, же бир чоң бир экономикалык жактан талкуулоолор жана башкалар болгон жок. Тилекке каршы биздин ушу мекендештердин арасынан бир жигитибиз каза болду. Муну биз моюнга алышыбыз керек. Бул ушул биздин Садыр Нуркожоевич түрмөдөн алып чыкканга чейинки болгон окуялардын негизинде болду. Жана жүздөгөн адамдарыбыз жарадар болушту. Алардын арасында сиздерге окшогон патриот, мекенчил жигит кыздарыбыздын ушундай жарадар болушту. Бирок аларга эми Алла Таалам ушул ден соолугун берип жакшы болуп кетип атышат. Арасында бирөөсү гана оорураак, калганы баардыгы ушу бутта туруп кетет го деген Кудай кааласа ойдобуз. Мамлекет тарабынан, мамлекеттик бийлик тарабынан бүгүнкү баардык жардамдар көрүлүп атат. Дары-дармек жагынан, алардын жашоо тиричилиги жагынан, турмуш жагынан дагы жардам берилип атат. Себеби алар мына бир айда, жарым айда бир 2 ай иштебей калышат. Бала чакасы багыш керек болот. Ушул жагынан дагы каралып атат да. Аларды эч ким таштап койгон эч ким жок. Баардык учет каралып атат. Эми урматтуу туугандар, ушу кечеги болгон маселени мен эки жолу эки сөз менен айтып кетейин. Ошондо ушундай бир чоң тополоң болуп бийлик алмашып, агүйдү жаштарыбыз алган маалда деле менин бир гана максатым болду. Ушу Садырды биз ушу түрмөдөн чыгарып алсак деген. Элдер ошол агүйдү алып, элдер жанагы башка болуп, тияк болуп атканда биз агүйгө басып барган жокпуз. Бир адам аяка чыга, бияка чыга деп айткан жокпуз. Начар айтыш керек. Мен ушул балдарды наоборот топтоп алып туруп,
Sadırga varıp, 2 жолу bardым, 2 жолу barıp, 2-nji жолу barganda çıkarганга мүмкүнчүлүк болду. Sadır çağırıp geldik, çağırıp gelgenden keyin, oşundan keyin de kelgenden keyin biz Sadırga öz oynagan emespiz. Şu birligi kele kalaylı, birligi ala kalaylı dep oynagan emespiz. Biz şu çıkıp gelgenden keyin bu oşukta adam köp, hiç kim yok. Süylöp, teme kılıp koymaya biraz dem alıp, anan keyin başka siyasi güçlerle çoğuluşup, süylöşüp, çeşip kavalalalıbızı koydu. Oşada süylöşüp, özgürlöşüp koyup, uyga vardı. Sadır'ın uyuna vardı. Yok Sadır'ın uyuna vargandan keyin jarım saatte oturalmadık da, oturalmadı. Anam şunday malumatlar kele başladı. Mamlekette уже bayağı çoğulgan değil, Polşa çoğulgan. Beskos mu olup kalıp ketdi de. Hiç kim yok. Başkalarında hiç kim yok. Bari kaçıp geçti. Bayağı birliktekiler, birlikte canlı жүрген adamlar, siyasatta жүргендер, baylar, bala çakasını alıp, özlerinin bekilişi kaçıp, barıp taşla kaçıp ketip başladı. Mamlekette hiç kim kalmaydı. Aylасыз, анан ушуларды кайра чогултууга аракет кылды. Чогултканда дагы бизге канча жолдорду айтышты. Барабыз, мына бийликти биз болдук, баардыгыбызга баш ийип сиңирдип, бүйүтүтөбүз дагы ушинтип баштайбыз деген. Бирок ошондой дагы аткарсын. Жок, биз мыйзамдуу жол менен гана кетебиз. Бизде мыйзамдарыбыз бар, конституциябыз бар, ушул жегине гана кетебиз. Деп ошол эле күнү чуркап жүрүп кечинде 63 депутатты чогултуп, премьер-министрди шайлады. Туура анча-мынча ушундай өзүчү болуп аткан маалда каталар кетет экен, процедуралык каталар кетти, башкара болду. Бирок эми мунун баардыгы ушундай оор кырдаал боюнча болду да. Бирок бизден башка бир дагы күч, бир дагы саясий күч ушу депутаттарды чогултуп, мына мыйзамдуу жол менен кетебиз деп айткан жок. Баардыгы эле чогулуп алышып, бир жерде координациялык кеңешти бул жагынан түзүштү. Бул жагынан дагы бир координациялык кеңеш түзүштү. Мына биз чечим кабыл алабыз, бийлик бизде дешти. Ошол маалда биз Садыр экөөбүз жок, биз мыйзам чегинде аракет кылабыз деп депутаттарды чогултуп, достук конференциясына. Анан кийин 63 депутат эле 61 депутат менен Садыр Нуркожоевич премьер-министр болуп шайланды. Ошондо дагы артыбыздан 3-4 миң адамды салышып, ошолор келип басып алабыз деп, өткүзбөйбүз деп, ушунчалык чоң ызычуу менен кылдын учурда жүрүп шайланды. Шайланып бүткөндөн кийин мен даярдап койгон бир выход бар эле, ошол выход менен Sadır'da kırışa alıp çıkıp, kırışına kayra alıp çıkıp, düşüp жүрүп, başka жол менен alıp çıkıp, maşineye salıp, özümce alıp, maşineye salıp. Sadır'da alıp başka çıkıp aldım da. Kirip alıp da janaklar, şu büt izleyişti. Gastinitzada mı o, dostluk gastinitzası. Her bir bayağı nomerleri izleyip çıkıştı. Tavamız, biz даже мышты жерге geçecek барабыз дешипчи. Ушул жерде жок кылалы, ушул жерден деп, ушундай аракет кылышты. Бирок Кудай мүмкүнчүлүк берген экен, биз даже документ деле алган жокпуз, бизди шайлады деген. Протоколун деле албады. Кол көтөрүп шайлады, бардысы сразу алып качып кеткенге кетишке туура келди. Ушундай оор күндөр болду. Ошондон кийин бирок мамлекетте бир чечип кабыл ала турган точканы биз обозначить эттик да, кандай болгону. Точка бар, премьер-министр бар, шайланды. Бирок кийин Bürgüs vardı siyasi güçtü. Bunu açık aytışım керек. Бұл болған оқиға, bunu жауап жашыра албайсың. Büyük siyasi güçtü. Büyük siyasetçilerin бардығы bir tarafta топтолушу. Biz Sadır экөөбүз гана bir tarafta kaldık. Экөөбүз гана. Açık айтайын. Достордагы, туугандардагы, башкалардагы эмес, саясатчылар арасында башка саясатчылар. Экөөбүз гана bir tarafta kaldık. Büyük siyasetçiler bir tarafta болушу. Sana da seni sana vereyim, özümün var kayısına, bilesine. Madumlarov, Babbanov, Tekebayev, Saliyev, Atambayev vardı. Vardı bir tarafta oluşundağı, bir güçlü toplu oluşundağı, biz öküz bir tarafta kaldık. Oşundadan bunlar aytıştı. Biz çeşitli havalanamız. Anısına karabasından ikinci yolu biz evde şayrını öttük. İkinci yolu daha deputatlar toplup, ikinci yolu daha da öttük şayrını. Oşun ikinci yolu ötkönümüzden keyin daha bu tur emesine daha da karşı çalıştı. Bирок биздин эң башкы күчүбүз эмнеде болду? Тууганда. Биздин эң башкы күчүбүз элде болду. Эл биз тарапта болду да. Эл биз тарапта болду. Элибиз биз тарапта болуп, эл канча саясатчылар алардын биз жөнүндө ар түрдүү жаман сөздөрдү айтса дагы, канчалар нерселерди кылса дагы эл жок деп кетпей туруп алышты.
тигилер өздөрү тараптагы адамдарды ушунчалык чогултуп аракет кылса дагы, алар тараптагы адамдар дагы биз тарапка өтүп кетишти. Саясатчылар өздөрү сокайып калып кетишти. Анан макул деп экинчи жолу дагы өтүп. Экинчи жолу өткүзгөнүбүзгө да каршы болушту. Бирок экинчи жолу өткүзгөндөн кийин булар андан бетер күчөштү. Себеби ушул күндөрү биринчи 3 күн, 4 күн жок болуп качып кеткен мурдагы бийлик 3-4 күндөн кийин кайра келип калды. Кайра келди, ачык айтайын. Резиденцияга отурду, чечимдерди кабыл ала башташты. Аларга уже